операцияга сизде эмнеден коюшту, эмне коюшту? Жакында эле операция болгон да. Ошого байланыштуу. Ал жакта шарт жок экен. Реабилитация болгон болчу. Азыр жакшы болуп атат. Ошо мен ойлоп атам, ошо оорумдун байланыштуу чыгып чыгарды окшойт. Кандай шарт менен? Условияны айтып, үйдө болушум керек. Кечки саат 10-дон эртең саат 6-га чейин үйдө болушум керек экен. Калган убактарда өзүм лечение кылсам. Югама канчасына чейин? 20-нчы июнга чейин. Кандайдыр бир келишим сүйлөшүүлөр болгон жокпу? Бизде эмне деп келишим сүйлөшөт элек. Биз дагы эле күрөшөбүз, өзүбүздүн актыбызды далилдейбиз. Менимче ошол президентке туура эмес маалыматтар жеткен деп мен жеке эсептейм. Биз эч кандай тергөө айткандай төңкөрүш же болбосо бир мындай мыйзамсыз иштерге даярданган эмеспиз. Биз болгон ошол Демпироват боюнча гана сөз болгон. Ошону туура эмес жеткизген адамдар келечекте сөзсүз жооп тартылыш керек. Бул нерсе өтө резонанстуу нерсе. Биз укуктук мамлекет болгондон кийин ар бир адамдын укугу текшелинбеш керек да. Демпироват бул иши эми тарыхта ошо Демпироват боюнча деп кала берет. Бирок акыйкаттык үчүн ким туура эмес иш козгогон, туура эмес иштерди жүргүзгөн, президентке туура эмес иштерди жеткизген адамдар сөзсүз түрдө өзүнүн жолун алыш керек. Тергөө кантип атат азыр? Тергөө биз 2 жолу эле тергөөгө бардык. Башка тергөөгө барган жокпуз. Мүмкүн күндө мурдагы эле статьялар боюнча эле калып атат. Төңкөрүш уюштуруу аракети. Ошол төңкөрүш уюштуруу деген аракет деген 278 статьяны бизге койгон боюнча эч нерсе өзгөргөн жок. Ошол боюнча